Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкибоздору. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Качкынбай Осмоналиевдин «Көчмөндөр кагылышы» тарыхый романы менен тааныштырууну улантабыз. 5 бөлүм. Байзактын ою улам берилеп, улам кийинки өткөн окуяларга чиркешти. Жүрүм-турумун адамдардын байлык мансабына карап эмес, ал акыбалына, ак пейили менен мамиле кылган шабдан түштү эсине. Кийген кийими үстүнө конуп, келбети келишкен кызылдуу буудай жүз шабдан элеси көз алдына келди. Байзактын жүрөгү сыздады. Бийлигин бар дегенсип озунуп сүйлөбөгөн адептүү жоруктарын ойлоп атып, шабдандан жаш улуу болсо дагы бийлик боюнча тизгиндеш болгон, чүй боорундагы мүлдө солто, саяк элин башкарган Канайдын уулу Байтикти эскерди көңүлүндө. Байтик демекчи, Канайдын кичи аялы жууш немекен, шаан шөкөт менен жайлоого көчүп жөнөйт. Канай көч артты, бала өңөргөн аялы суу бойлоп өйдө бастырып баратат. Анда-санда тизгинин тартып токтоп, эңкейип бирдеме издегендей болот. Көз салган Канай жанындагы жигитти жумшайт. Тиги эмне көчтөн калды? Бар, билип кайтчы. Чаап кеткен неме жетип, кайра тартат. Канай баатыр, дейт барып келген жигит шойкомдуу күлүп. Суу кечкенде баласынын бир чокою түшүп кеткен экен, ошону издеп жүрүптүр. Канайдын бирге келаткан азилдеш жолдошу. Суулды яккан чокойду суу өйдө издейт бекен? Деди хахалап. Эркенин эсине ар нерселер түшкөн го чагымда. Хо-хо-хо. Канай сөзгө жыгылып калат. Күлкү болгонго сына түштү. Аялы мурда эле жууш, бирдемени көп элебеген неме болчу. Күнүлөштөрү урушканда жарым эс деп асылышчу. Эстүү болсо аккан чокойду агын өйдө издейби, кокой. Кошбой кезинде өзбек кызы тоо ташта жүрө албайт деп жакага калтырган. Күздө келсе эркек төрөптүр. Орок маалы, бооланган баштары көкөрдөй кызыл таруу кырманга батпайт. Араларына союл сайылган, чымчыктан коруп, салбырата курмуш илип, каракчы коюлган ар кайсы жерге. Угуту буудай, шагы таруу жутканды силкинткен бозонун жыты келе калган неме кырман четине отура кетти. Бир колу менен бооруна баласын кыскан, экинчи колуна сыр аяк кармаган аялы эрине жүгүнөт. Жаңы акталган таруудан сүткө көптүрүп, каймак аралаштырылып, кашык матырылган саксайды алдына коет. Уулуңуздун атын коюңуз, атасы. Уул дегенге кубанган Канай ширин ашка бир карап, шашып калат койорат кирбей оозуна. Эки жагын каранса, тигинен шыпырып байтектелген таруунун боткусу урунат көзүнө. Байтик болсун аты дебейет. Эми ыза болгон Канай аялынын көчүн токтоттуруп, жакадагы жатакчылар айылына кайрып жиберген. Эри экинчи каттабай салындык атын аталып калган. Байтик ошентип эне колунда жатакчылар арасында чоңоет. Жайлоого жетпеген жатакчылар чакан жандыгын эртең менен салкында адырга жайышат. Аптап каптап баратканда өзөн бойлоту айдап түшүшөт. Катын балдары менен мал артында болуп, эркектери эгин четинде, суу кулагында. Чалгы таптап, чөп чабыкка камынмай, кечинде кемеге тегеректеп, ортодо жалын алуулуп, өгүз көтөргөн дөөнүн кол баштап жоортулга чыгып, эл чапкан, жер тартып алган зордукчул жоругун козгошот. Айтылган сөзгө кунт коюп, көкүм аттуу бала менен Байтик катарда. Дөөнүн далдайган башы, ат кулактын жалбырагындай кулагы, чөйчөктөй көз элестейт. Сансыз кол ээрчигендин үстүндөгү темир кийимдери, кармаган, асынган куралдары, алкынган тулпарлары кызыктырат. Өзү дагы ошондой баатыр болуп, жер чаңдатып, жолуккандарды коркутууга кызыгат. Кызыгып атып, каалгыйт дагы жомок аягын укпай уктап калат. Апасынын көтөрүп кирип жаткырганын билбейт. Күндөрдүн биринде жоон топ атчан шаракташып, түбүрөшүп, жалгыз музоо байланган, жалгыз көгөй аркандалган кара лачыктын жанынан өтүп баратышты. Арасынан бирөө бура тартып токтотту. Эй, жан бар бекен? Тыттан жылаңаш тартайган кара бала чыгат. Жүүнү тирүү,
чач өскөн, оозунун тегереги ак ала, көк ала так, көкүрөгү, курсагы бутка чейин ылай, чаң, сала темгил ала кир. Бала жазганбай. Бар, мына менмин деди. Кимдин баласысың? Кадимки эле силердин баатырыңар Канайбайдын? Опей, Канайдын? Обай эмнеси бар экен? Атың ким? Каары катуу хан Байтик. Шатыраган топ тизгиндерин тартып калышкан. Баланын сөзүнө күлүп ийишти. Атаң көрү. Ханга тунат экенбиз. Куда кааласа султейли. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Деген менен бул окуя Канайга жетет. Баласын журтка калтырды намысынан уялып, салынды аялын көчүрүп алат. Жыл өтөт, Байтик тири карактагы тентекти ачыгат. Көкүмдү ээрчитип алып, кыялына жакпаган балдарды урат. Кетип бараткан бирөө бейгүнөө ыйлаган балага болушкусу келип, Байтикти такмазалайт. Өй, дерден кара, сен эмне мунурдуң? Эми келсе, эми урам. Анан келсе, анан урам. Эмне себептен кайра-кайра ура бересиң? Же өнбөй жүргөн аласаң барбы? Бүрүктөп айтпай жүрсүн. Таң көр, ошондой дагы иттигиң бар беле. Андайың болгон соң, курбуларыңа шылдың болбой, атаң айтып тууралатып албайсыңбы? Хе-хе-хе. Баланы 3 же 5 жашында отургузат. Сен бука чаар болуп, муу-муулап гүл чапчып калыпсың? Эми балта менен кертпесе, кандай устара өтөр экен, а? Бул айың дагы Канайга жетти. Уялганынан баласына сүннөт той берди. 9 жаштан өткөндө отургузулду Байтик сүннөткө. Куду аш тойдогу чоң кишилердин кылык жоругун Байтик өз оюнуна айлантты. Чогулган балдарды күрөштүрөт, чырпыктан ат мингизип, эңиштирет, жарыштырат. Чык канатты кыл куйрук чуу менен сүрөйт. Чык канатты кыйкырык чуу менен сүрөйт. Жалбырактан акча деп, таштардан алтын күмүш атап, байыге бердиртет. Балдарды жаатка бөлүп сабаштырып, ызы чуу түшүрөт. Баласынын шойкомун атасы байкайт. Алдуу өз тарабы болуп, алсыз балдарга үстөмдүк кылышы жагат. Ылайым ошентсе гана деп, ичинен ыраазы. Бирок салынды катындан туулгандыктан көз жаздымында калтыра берет. Тукумун сынатмакка сынчы алдырат Канай. Өргүп өрүп сый көргөн сынчыны кетээр күнү келгенде, бир катынынын балдарын босогого тизет Канай. Оңбогон сынчы баш көтөрүп унчукпай, өзүнчө бушайман түшүп, жулугун тиктейт. Аны байкаган Канай түтөйт. Мурундарын шорт тартып, монтоюшуп, торсоюшуп балдар отурат тизилип. Таштай катып сынчыдан өң чыкпайт. Канай мандашын жазып төгөт. Катындын мыктысын тандадым деп жүрсөм, урганга жолуккан экенмин го деп күйүнөт. Көзү чын жетип атабы же атайын ошентти бекен? Айтор оңбогон сырдуу сынчы ыңгыранып, жан чөнтөктөн чакча suurойт. Тизесине тык-тык ургулап, ныкталган наспайды бошотот. Алакан отуна 2-3 чеп серпип, аны тиш менен эрин ортосуна лып урат. Тил күйшөп чымыраткан наспай уусуна магдырай көз сүзөт. Ыңгыранып баш көтөрөт. Сизде чагымда бир тукум болууга тийиш эле го? Баятан сөз чыкпай чыдамы кеткен Канай же кекет албай, катуу айтып мокот албай, бирок буулганы үнүнөн тойлат. Сынчым, мынчалык эмнеге мисирейсиң? Көрүп атпайсыңбы? Байкап атпайсыңбы? Ушул болгондору? Анан мен белдигин чечкен кочкор белем. 50 соолуктан 70 козу туудургандай. Кантип жарыктык деп чоочуйт балдарды алып кирип аткан жигит. Теги таруу коруп жүрүп төрөгөн байбичеңиздики бар эмеспи? Ал деле сизден эмеспи? Аны эмнеге? Канай жигитке өзүң билчи дегенчелик кылып моюн толгойт. Эшиктен дардаңдаган кара бала Байтик кирет. Үңүй тиктеген сынчы акең алаканын шак иткизе чаап алат эмиш. Мына сиздин атыңызды чыгарып, керекке жароочу күкүрттөй күйгөн тукумуңуз ушул. Сынчы айткандай эле тагдыры чечилип калдыбы? Же Байтик батадан көгөрдү деп дагы жүрүшөт. Ат жалын тартып минип, эл арасындагы окуяларга аралашкан ал ойноп чоңойгон курбуларынан көкүмдө баш кылып жигит күтөт. Бийлик кай уруу тарапта? Чабыша кетсе, кайсы тарап союлду батырата чабат? Чечендикке салып айтышса, кимдир кемчилдикти чукуп, айыпты ачып,
өздөрүн өйдөлөтүп, кепке кемтик, сөзгө сүлтүк кылат. Кандай амал менен, кандай жол менен өзүнө күч, өзүнө атак коодар алат. Ушул тилекте, ушул максатта бою чымырап иштен тымызын даярданат. Азаматтын алдынан ажалдуу кийик жолугат деп коет эмеспи? Оозунан күп эткен семиз сөз чыкчуулар. Анын сыңарындай мансапка көзү кызарган Байтике бирөөнүн аш өтөөрү кылат. Ошол күндү өз тагдырына төлгө кылып, кир кашка талган жаңы асый күлүгүн саяпкерге таптатат. Күлүгүн ашка алып барып, чоң чабышка кошот. Иши жүрөөрдүн таш өйдө кулайт болуп, чаң, терге аралашкан кир кашка чыгып келет. Чыккан аттын баш байгеси 30 экен. Аны көптөн бери чүй элинин көбүн башкаруучу Жаңгарач алып коет. Жигиттери үңүрөңдөп Байтикти тегеректейт. Агаңбы эмнең? Байгени алып койду. Сакасы алчы туруп, ичинен тынган Байтик үндебейт. Бир оодарсам, бийликти ушул жерден оодарам деген ойдо болуп, көп ортосунда отурган Жаңгарачтын маңдайына бастырып барат. Жаркын кабак менен. Баш байгесин тапкан тура. Абаке, батаңызды бериңиз, калк көзүнчө дейт. 30 жүрөгүн элжиреттиби же ат үстүндө опол тоодой көрүнүп кеткен Байтике чыныкласы түштүбү? Болбосо өз уруусунан бийликти кетирбей зордукчул чоң камчылууну эңсеп, өз козусунан кочкор салгысы келдиби? Айтор небаккы акимдикте келаткан Жаңгарач ыраазы болуп, ак сакалы көкүрөгүн жаап тура калат. Мен дейт, колун камдап. Жайнагандарга карт көзүн жалжылдата арбай карап кадап. Эки тизгин бир чылбырды өзүң ал эми, деп батасын берген. Андайы дагы бар дечи деп, Байзак өзүн өзү шыбырайт. Шибер арасын ачып, эрдиндеги наспайын түкүрүп. Байтик түш дагы көргөн, түшүндө түлөө өткөргөн. Түлөөсүнө чакырылгандар тамактанышып, бата этишип, тарагандан кийин чокчу сакал, селдече молдону жалгыз ээрчитип, булак көзүнө эендеп барат. Анан мулуң этип күлөт. Киши жокпу дегенсип, эки тарабын улуп каранат. Жүрөгүн кубанткан сырын түшүн айтат. Таксыр, түндө түшүмдө кара буурага апамды учкаштырып, чүйдүн суусун ары кечип, бери кечип жүрүпмүн. Ак жууруп батаңызды бериңиз, сүйүнчүңүз чөнтөгүмдө даяр. Чөнтөгүмдө даяр, селдечен жайнай түшөт. Абалы шилекейине чакап, көмөкөйүндө кеп издеп күймөлүп барып. Апаңды учкаштырганың, ой, укмуш бул, деп баш чайкап, өз сөзүнө өзү жанданып, маал катат түш жооручу. Апа мазар ападан күкүрттөй күйгөн сендей уул чыкты. Эми боло турган болчу болсо, чүй суусун ары кечип, бери кечип жүргөнүң, чүй өрөөнүндөгү элди ары оодарып, бери оодарып сурайт экенсиң. Мен, түшүң туш келсин, колуңа туу берсин деп бата берет. Сунулганды шып билип, түш чөнтөгүнө жымырат. Бактысы түштүн батасы кабыл болуп, жолу ачылганы менен айлакердикке салып, кокон чеби талкалангандан кийин даңкы чыкты го, аты угулду го. Байтик делинип, анан камчыны бүктөй кармап зордугун күчөттү. Айланасындагы майда уруулар гана эмес, алыскы чоң уруулар дагы батынбай аны менен эсептешти. Кудайдын көзү түшкөнгө пайгамбардын сөзү түшөт дешип, ак падышанын амири дагы аны колдоп кетти. Пай, тор аттын 4 туягына тебеленип, эзилип, кыйналып, жан терге чөмүлүп, ал дагы өттү дүйнөдөн. Эч жан даабаган күчтүү неме акырында тебелеген атты түртүп жиберип, тура калууга алы келбептир. Пай деп үшкүрүнгөн Байзак доош тыңшагандай башын оң ийинине жыкты. Сакалын өйдө мерип төмөн имерди. Ойго чөктү, улам кийинкилерди көз алдынан чубатты. Көл башындагы элден Солтобай аттуу ырчы чыгат. Ырыскысын оозунан айтып койгон соң, ырчы тигил бардалдууну мактап, бул бардалдууну мактабырдап күнүн көрөт. Чаң дууда бастырып келаткан ошол айылга чукул дөбөдө кымыз ичип отургандарга бура тартат. Арадагы бирөө ырчыны жактырбай кол шилтейт. Алса да ырчы топук кылбайт. Чөлдөгү кербенчидей эрдин жаланат да жаланат, тарп издеген жуурудай умтулат да умсунат.
ага башкалар кошулат. Устада тогоо болбойт дейт эзелтеден. Уурунун тапканы жукпайт деп да айтышат. Булардын күбүрүн кулагы укпаганы менен кыймылдап сезип койбойбу? Чукул келип, тезгенин кежейте тарткан Солтубай таштап койгон экен 4 сапырды. 4 сапырды. Сарыдан айгыр салганы, сары саамал кенендик, Зарыпбек Султан болгоной сары багышка теңелдик. Ол тургандар каткырды. Эмеле ырчыны киши катарында көрбөй, алдым жуттумга айлантып, сүбө көтөрүп аткан неме дагы мылжыйып эл менен кошо күлдү. Ырас, сөзүнүн калети жок. Кенелгенибиз да чын, теңелгенибиз да чын. Зарыпбек ошолордун ортосунда эле колтукту кере колду серпип ыраазычылыгын билдирди. Ырчы сөзү кур калбасын. Тур, бирде ноктолоп келип, атына кошоктогула. Анан төгөт эмеспи, биздеги дала эрдиктерди. Дөбөдөгүлөргө айтылган ошондогу 4 сапыр кылымды кешти. Көөнөрбөй кийинкилерге жетти. Андагы сарыдан айгыр салганы дегени. Алдоосу жулуп алып, алсызын сызга отургузган жоокерчилик заманда жаң кечти уурулар башка элден жылкы тийип кайтышат. Араларында ат кошчу болуп жүргөн сары бала болот. Тапандын өңү да сары, бешке саларда коюлган аты дагы сары экен. Жайыттан уурдалган жылкыларды күндө байдашат, түндө байдашат, өрөөндөрдү өрдөтүп, суу кечирип, кырдан кырдашырып, из жазгырып, алдагайда жетишет. Өз чектерине өтүп жайланышат. Бир жагы камак, оттуу туюкка жылкыларды үйрүшөт. Тандап союп, кандуу булуунго киришет. Асман кара булутка чылк жабылат, нөшөр төгөт, дүңгүрөп көңгүркүрөйт. Тарсылдап чагылган атылат, көөдөй түндү жарк эттирип, чагылгандын октору соймоңдойт. Этке тойгон тапандын сырттагы кым-кууттук менен иши жок. Үңкүрдүн ичинде жулуп келип төшөлгөн көк чөптүн үстүндө малакайды баса кийип, күрмө тондун сыртынан кементайын ай карасынан жамынып, магдыраган уйкуда. Кийиминен суу шоргологон неме уйкудагы баланы түрткүлөйт. Эй, Тапан, ой, чүчөк. Манасча, укта ачагын, деп муздак колун жылаңач койнуна тыга койду. Сары чооч ойгонду. Чыйрыккан немелер ээ бербей атат. Жылкынын бир четине баргын. Болбосо, энчи тийбейт сага. Энчи деген сөз шибеге болуп сайылды. Тапан ыргып турду. Даярдап койгон кунанын минип, көргөзгөн багытка чапты. Уйкусу чайыттай ачылды. Чагылган октору жарк эткенде жылкыларды даана көрүп атты. Сүрдүккөн тарабына чапкылап тосуп турду. Бара-бара күркүрөөлөр чагылгандын атуулары басылды. Нөшөрдүн шатыры тынчып, элеген ак жаанга айланды. Түн ортосу ой, бала жылкылар арасынан бир нерсени байкады. Байкоосу улам чындыкка айланды. Бүлбүлдөгөн шуула чыгат. Тапан, бул кандайча шуула деп бастырып келет. Жеткенде жанагы шуула жоголот. Шуула чыккан жерде 4 аягы бүрүшүп, тейген тай турат. Кайра кийин деп ордуна кетет. Кайра баягы шуула тай жалында бүлбүл жанат. Бала 3 келип 3 кетти. Келген сайын баягы тайды көрдү. Кадимкидей эле жалы кыркылган курсактуу сары тай турат. Башына бир ой түшөт. Не бар, не жок деди дагы таар шымынан кайыш ычкырын сууруду. Тайдын мойнуна казык бош чалып байлап койду. Эртеси күн ачылды. Жоортулчулар суу кийимдерин таштын үстүнө, чыргайдын бутагына жайышты. Казык артага тоюшту. Уурт колдору майланышты. Энчилерин бөлүп киришти. Сары кунанын нары чаап, бери чаап, качкан жылкыларды тосуп жүрөт. Тийген энчилер бөлөк-бөлөк айдалып, ортодогу жылкынын карааны суюлган сайын баланын тынчы кетти. Чыдабай жоортулчунун бирөө жалбарып ийди. Ой, аке, мага бирдеме тиеби? Жаның чыгып баратабы, чүчөк? Деди ал маңдай тишин кашкайта күлүп, тилин бултуйта көрсөтүп шылдыңдап. Кыйратып ийдиң эле. Кошо чапкылагандан башка эмне кылдың? Уйку, тамак,
аяк бошотор. Омей, акетай, колго түшсөңөр мени эркелетип коет беле, малдын ээлери. Кайра чабаман да деп келген тарапка бурулду. Эй, Жубарымбек, таш менен чыкыйга жейсиң. Канчаны берсе ыраазы болор элең, тапаным. Ал сиздин марттыгыңызга жараша, жеринен энчилеп келаткан бир тайым бар, ошону кошсоңуз болду мага. Отурган жерде эле бырбыйып уктап каласың. Кайдан жүрүп тайды энчилей койдуң өзүңө? Ушул тапта кулагы шалпайган карды чоң, шыйрактары жүндүү, чала түлөгөн сары тай чыргый түбүндө оттоп турду. Бала ошону көрсөтүп колун сунду. Тетиги. Ишенбесеңиз, мойнун карасаңыз, 2 күндөн бери шымымдын кашатынан колум жетпей, ычкырым мойнунда жүрөт. Эй, башыңды жуткан Жубарымбек, бала меселе желмогузсуң го. Ал эми ошону. Кийин тулпар чыгып, караганыңда өзүңдүн карашыңа союлуп калгысы бардыр, чычым. Кийин ошол сарытай эшиктөрдөй сарайгыр чыгат. Үйрүндөгү бээлер кулун салбайт. Сары түстүү жылкылар дүркүрөп өсөт. Бала кезинде жоортулуучуларды ээрчип, тапан аталган сары дагы улгаят. Бала бакыралуу, малдуу, жандуу болуп кетет. Өз атына бай деген экинчи маани жалганат. Эл эми аны Сарыбай деп калышат. Ошол Сарытай менен көгөрүп, өнүгүп кеткен ал дагы бир топ жыл өткөн соң сан жылкылуу Сарыбай атка конгон. Мал аркасы менен далайдын оозун аштырып, далайдын кулагын дилдейткен. Далайлар аны менен дос тамыр болгон, куда сөөк болгон, жылкысынан тукум алган, байышкан, жайлоо менен кыштоого жылдырып жыл кайдашкан. Туйлатып, семизден союп, сызылтып казы карта чайнашкан. Сарынын энчисине тийген Сарытайдын жылкыдан чыккан камбарата экени кийин айтылган. Азыр сол табайырчы ошону оодарып салды. Ага алып келип, Зарылбекти жабыштырып, даңкын көтөрүп койбодубу? Ал жоон камчылууларга теңелгендери жалганбы? Анын да чындыгы турат. Алеге Боронбай менен камыр жумур болуп, сыр чечишкен Семенов мырза Боронбайдын зарын угуп өтүнүчүн азиретиге жеткирүүгө убада кылган Семенов шерттен актаптыр. Борборуна аман эсен жетет. 2 жыл бою аткарган ишин, кум тергендей чукулап чогулткан ишин Петербургдагы илимпоздорго алаканга салгандай дааналап баяндайт. Алтын тактагы улук башын бир ийинине кыңайтып, көшөрө кулак төшөп муюп угат. Мырза илимий байкоосун бүтүргөндөн кийин сөзүнүн бир жеринде таш доорунан калган кыргыздар абалын сүрөттөп атып, бугу уруусунун абалын өтө эле аянычтуу деп кыпчыйы кетет. Азирети бир таноосунан дем чыгарып түйшөлөт. Азирети бекер түйшөлбөйт эмеспи? Анын денесине жан кирсе, жаз күнүндөй мемиреп, ырайымдын башталганы да, же аяз учурунда жаман каалга кыңрайгандай ызгаардын киргени. Жок ырайым экен. Көл боюндагы элге көз салуу буйругу көп кечикпей падыша сарайынан кагазга жазылып жөнөп, омбуну карай зыпылдаптыр. Омбунун улугу ыйык пакетти ачып окуйт. Ал дагы мамык тактыда отуруп ойго чөгөт. Жардамчыларынан түшүнүк угат. Кеңеш сурайт. Бул дагы өзүнүн пакетин чаптатып, ишенчиликтүү кайтаруучулар менен верныйга айдайт. Ар улуктун темир зынданында конуп түнөп алган буйрук жеткен жеринде көпкө жатып калат. Убакыт Боронбайды мойсуп кетти. Эл үчүн Каражанын кар чурган тилекмат да жарыкчылык менен коштошту. 2 тизгин бир чылбыр кийинки бийлик талашчу, жылчык таап караңгыдан чыгып кетчү. Жолун таап бийликке жетчү амалкөй чыйрактардын колуна өтөт. Жер талабы, эл тагдыры алардын колунда калат. Ошондой учурда Зарыпбек чакыруу буйругун алып, верныйдагы төрөнүн эшигин ачат. Төрөнүн жарык паанайын көрүп, жакшы чакырык экенин түшүнөт. Боронбай менен тилекматтын учурунда эле соодагерчилик жасап жүргөн Габудилла деген ногойду тилмеч кылган. Тилмеч кылган Зарыпбек төрө менен иштин майын чыгара сүйлөшөт. Мамык отургучунда кара хром өтүгү жалтырай чатты керип,
чалкалап отурган төрө сөз акырында суроо коет. Азиретинин буйругу эки делинбейт. Кана биз тараптан кандай жардам берүүнү каалайсың? Жана эмнеөңдүү кеңештерди күтөсүң? Мүдөөңдү азыр ачык айткын. Эй, шоркелдей баш, шор арылбаган үркөрдөй эл. Мындай суроону калыгул карыяга берсеңчи, мындай кеңеш тилекмат менен болсочу, мындай ой дааныштын алдында айтылсачы, Зарыпбек эмне демек эле караңгүн? Кан сөлү кургай элек жемге жеткен жырткычтай жата калбайбы төрөнүн талтайган чатынын ортосуна? Эки ини болбосо кирип кетпейби төрөнүн ичине? Улуу пирим, Кудай алдында сиздин алып пейилдигиңизге карабашым тартуу. Кыргыздын кыйшайганы болсо, тамагыңызга коюп таптап беремин. Тикирейип караганы болсо, жылаңаштап, кызыл чокко кактап беремин. Мага, улуу төрөм, куралдуу аскерден жардам бериңиз. Ушул гана мендеги мүдөө. Төрө тунжурап отуруп, балким куралдуу күч тытышкан элди тынчтандырат деген ойго келди. Белине да, далысына дагы курал арчындалган 100 солдатын Зарыпбектин карамагына берет. Мына жерге батпаган Зарыпбектин заары башына эми чыкты. Куралдуу күч алып келген ал ошол эле күнү султанат алып кетти. Султанын түшкүр буйдалган жок. Анын алгачкы мойсоору Төрөгелди болду. Төрөгелди 6 ай бою ит көрбөгөн кордукту көрүп, Балбайдын туткуну болуп жатчуда, Тыным Сейит элинен Аалыкенин уулу Таабалды келген. Ал 6 ай ичинде Төрөгелдинин сынган бутун Балбай 3 жолу кайра толгуп сындырганын, Төрөгелди, көк Төрөгелди ага дагы чыдаганын уккан. Үйдүн капшытында кескен карагайдай болуп жаткан немени тиктеген, мазактаган. Ормондун көк долусу жаткан экенсиң. Сени ошо чоң ормондун аркасы менен долатачубуз. Кору дейб. Эми өтүп кеткен ормондун кору атайбыз деп табалап көпкө күлдү. Хахалап каткырып күлдү. Анан көзү карышкырдын көзүндөй муп-муздак тикирейген Балбайга кайрылат. Муну эмнеге эле асем деп багып атасың? Бир санат кылбайсыңбы? Өз болуп кетет деп үмүттөнөсүң го кыязы. Жогот көзүн деп этегин чаап чыгып кеткен. Бул каар сөз Төрөгелдинин этин кескен, сөөгүн тешкен, чучугуна жеткен. Эрибестей муз болуп, козголбостой кыт болуп орноп калган жүрөгүнүн толтосунда. Көк долу толгон мал берилип атып, туткундан бошотулган. Эс алып күч жыйнап туруп, самсаалы башкарган кыдыгыр уусун чапкан. Андан дагы ашынган кийикти кийинкиге калтырган. Жылдарды өткөрүп туруп, Тыным Сейит кайдасың деп нарынын башын карай толгон кол алып жөнөгөн эмеспи тажаалың. Ошондогу кандуу коогалаңды атактуу акын Арстанбек келтирген да, баса Арстанбекти ара жолго таштабай кайрыла кетели, тааныша кетели. Тыным Сейит элинде экинин бири Буйлаш деген чыгат. Анын кичүү токолунан Арстанбек туулат. Бала тестээр тартканынан баштап сөзгө үйүр, комузга шыктуу болот, манасты угат, өткөн акындардын ырларын үйрөнөт. 15 жашында колуна комуз алып, өзү дагы төгүбейчү болот. Бардалдуу атасы баласынын бул жоругун сүйбөйт, үйүндө жалгыз баласын маңдайына олтургузуп жемелейт. Жонунда тону жок томаяк ырдайт, ар кимден жардам болуп, күнүм өтөр бекен деп, баштыгын моюнуна сынып, таягын шалдыратып, думана зикир чалат, Кудайы сурап. Оруз айттын башында ар кимдин эшигин ачып, босогосун кычыратып, жарамазанчы колун сунат. Сен эмне комузду каңкылдатып, коконду өйдө төмөн жүгүртө бакырып, Кудайы сураганы жүрөсүңбү? Бул жоругуңду токтоткун. Экинчи жолу ырдаганыңды кулагым угуп, көзүм көрсө, бар эмеспи, мууздап таштайм. Баласы тике карайт, оюн шарайтат. Томаяк жаманбы ата? Көрсөң, жетишпей жүргөн пенделер бар экенин сезесиң. Таш жүрөгүң жибейт. Көңүлүн кайтарбайынчы, жардам берейинчи деп жумшактыкка өтөсүң. Чапан берсең бул жайда, чатыр болот тигил жайда. Көйнөк берсең бул жайда, көлөкө болор
тигил жайда деп турса, Думананын эмнеси жаман ата? Ал сараңдыкты таштатып, соопчулукка чакырып атпайбы? Бирөөлөр жетиштүү болгонунан сурабайт, жетишпей жатканынан, кемип толбой атканынан сураса керек. Бирөөлөр эриккенинен басып, айылгыдырып, думаначылык кылып аткан жокко ата. Бир чети бергенде алып, күн көрүү болсо, экинчи жагы тирүүлөргө өлүм парз экенин эсине салып атпасын ата. Адам өмүрү кыска, көзүнө жалт-жолт көрүнүп, сени алаксытып азгырып аткан, сени сугалактантып, жулкунтуп жаткан бул дүйнө күнүмдүк деп эскертип аткан жокпу ата? Буйлаш уулунун тайсалдабай сүйлөп, мээсине акыл коюп жаткан сыган сөзүнө муюп, тынч отура бергенсийт. Жагып атам го атама деген ойдогу Арстанбек эргип ырда бийет. 12 айда бир келген Орозожан, отту көсөп суу кечкен Жарамазан. Жаагым жанып жаныңда какшап атсам, тура калып суңганга жарабайсың, оодарамын үйүңдү, оюн куруп, өстөрүндө кардыңды жарабасам деп. Жарамазанчыда кандай акмактык бар ата? Куюлуштуруп ырдап атса, үнү мукам болсо, анан ошону баалабай, үйдөгү неме коңурук тартып уктап жатып алса, кимдин ачуусу келбейт буга? Үйүн оодара салмак түгүл, мойнуна сыйыртмак салып, сүйрөп жөнөбөйбү, коктулдей. Баятан уулун тикирейип тиктеп, уламдан улам көз оту менен баштаган атасы бакырып жиберет. Келжирей бербегин айбан, сен эмне буйлаштын баласы көрүнгөн жерде итче үрүп ырдап, селсаяк болуптур. Аса таяк таянып, куржуна сынып, думана болуптур. Түн жамынып эшик жырткан Жарамазанчы болуптур дедирип, элге журтка кеп кылмаксың го. Дал ушул отурган жериңден баштап комузуңду ыргыткын. Азрейил, Жебрейил келип кыйнаса дагы оозуңда ашчу болбогун. Атасы ошентип катуу каккан, атасы ошентип уулун тыйган. Бирок акындын тагдыры атанын чеңгелинде мыкчылып калбайт. Акындык жолунун ачылышына өзүнүн эртеги себеп болот. Таалайлуу адам жайдын толугунда жер бети жашыл түс жамынып, миң түркүн гүлдөр кулпуруп турганда, апасынын ичинен жарыкчылыкка келет имиш. Оозу ачылар замат бурулдаган таалай абасын жутуп ийет имиш. Ал күнү асман дагы ачык, күн дагы мемерейт. Маңдайы тайкы шоркелдейчи. Андай карабашыңа көрүнгүр, төрөлөр күнү асман жарылып кетчүдөй күркүрөйт имиш. Өнүп келе жаткан мөмө жемиште добул уруп, тамырына чейин мүлжүйт дагы, баткак эле чыгып калат имиш. Же кыян жүрүп, казандай таштар калдыра багып, сел алган күнү төрөлөт экен. Тирүү калып, жерден боорун көтөрүп алган ошол неме. Жок жакшылыктан үмүт үзбөй өжүрлөнө берсе керек дешет. Эсепке кирбеген, көңүлгө алынбаган күнү төрөлгөн пенде да болот дешет. Алар орду түбү менен жоголуп кетет. Же кем акыл неме дөөрүп атып, бир жолку окуясын эстеп сүйүнүп кеткен сымал катарга байкоостон кошулат. Арстанбек акын дал ошондой капарга алынбаган күнү жарыкчылыкка келген окшобойбу? Ар жылкы хандын туулган күнү белгиленет. Туулган айында хан жөөкөр, мөөкөрлөрү менен жумалап аңуулайт. Жебе тарттырып кайберен аттырат. Көлдөн казы өрдөк учуртуп, куш шилтетет. Сейилден сонуну тарап чарчаганда ордосуна келет. Шарап шемирет. Ордо кыздардын бийин көрөт. Сулуулардын каккан кашын, күлмүңдөгөн көзүн тиктейт. Сугу түшкөнү менен кумар жазат. Бирок ар жылкы өтчү оюн шоокто мурдагы көрсөтүлгөндөр бүкүлү кайталанбайт. Уюштуруучу өзгөртүүгө далалаттанат. Мыкты деленген зоокторго тартуу берилет. Даярдык көрүүгө бек өзүнчө, датка өзүнчө жанын карчурат. Эл ичиндеги ойлоп тапкычты сурамжылайт. Түрүн өзгөрткөн маскара позду, боорду эзип күлдүргөн куудулду издейт. Жез таңдай акынды алдырат. Хандын туулган күнүн белгилөөдө өткөн быйылкы оюн шоокто эки түрлүү окуя көрүүчүлөрдүн жарпын жазды. Оймо чиймелерине мээ жетпей чаташкан, кооз килемдерге көмүлгөн төрдө куштун жемсөө тыбытынан жасалган жаздыкты жөлөк жасатып,
чыканактап хан өзү, оң сол тарабында акылдаштары, кире бериште куралчан нөөкөрлөр, маңдайда зоок өтчү жай. Ошол жерге 2 челек көтөргөн бирөө чыкты. Биринчи челектен 9 чөйчөк күрүч сүзүп төгүп өзүнчө үймөлөдү. Экинчисинен дагы 9 чөйчөк куурулган буудай бадырақ сүзүп төгүп өзүнчө үймөлөдү. Оң бурчтан колдору артына байланган жигит келди. Бадырактын жанына чөк түштү. Сол бурчтан кулагы шалпайып, сур эшек чыкты. Эшек күрүчкө кирди. Эриндер ирмелип, жигит тумшугун бадыракка тыгып киришти. Эшектин жаагы кепшелип атат, жигиттин жаагы дагы кепшелип атат. Экөөнүн тең жаагы тултуңдайт, экөөнүн тең кокосу кыймылдайт. Адам менен айбандын мелдешин көргөндөр каткырат. Бах, эшек болбосоң кое кал. Шалчаны кошо аймап коймой болдуго. Тигини кара, казанга демделген паалоодой апылдатып атат. Айдат, жигит айдат. Айма, эшек айма. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо. Тери коюлган жигит демигип башын көтөргөндө эшекте дагы экирмем калды. Күлкү дуу көтөрүлдү. Четте күлкүгө кошулбаган желдет башчысы Жексур гана. Ал алдыртан алайлык датка Алымбекке көз жиберет. Тамашанын тамашадай өткөнүнө курсант болгон датка хан тарапка улам моюн созо калат. Бир окумда ордодо кармалчу 10 чакты тестер кыздар алынып келинди. Кыздар үлбүрөгөн көк шайы дамбал көйнөкчөн. Алар тизилип келип, хан тарапка жүгүнүштү. Анан тетири бурулуп эңкейишти. Адам-ей, көчүктөрүндө дамбалдын сыртынан тыгылып коюлган сабиздер жүр, көгү самсаалап. Көргөндөр дуу күлгүчө бир бурчтан жамырап улактар чыкты. Көндүрүлгөн улактар кыздардын көчүктөрүндөгү сабиздин көгүнө жабылышты. Тиштеп тартып оттоого киришишти. Ал күлбөгөндөрдү көрүп ал. Жарпы жазылып, бүлкүлдөп, боорун тырмабаган ханды көрүп ал. Ортодогу сөйлөттүүлөр күлкүдөн эстери ооду. Жалгыз Жексур таштай катып отурат. Уурданып башын созгон жылаанчы Алымбекти караган сайын таноосу кыпчылат, каны ичине тартып, өңү кумсарат. Маңдайына күмүш чөгөрүлгөн, очоктогу соймоңдогон жылаандын учу сымал, мойну кызгылт, капкагы ак 3 кылды көтөрө, көпүрө болуп турган тээги дагы арчадан жасалган комузду колуна алып, бирөө келди тамаша өткөргөн сереге. Башында калпак, жүзү жылдыздуу, жигиттик баралга жаңы кадам шилтеген, үстүн кердине чырымтал түк жаңы чыккан бул Арстанбек болчу. Арстанбек көрүнгөндө катарда отурган бирөө Жексурга көз кысты. Кабыл алганын билгизе Жексур дагы көзүн кыстага. Баягыда 30 миңдей кол кураган түштүк, түндүктөгү кыргыздар узун агаш чебинде аскерге кол салышкан. Салгылаштын 5-күнү кыргыздар жеңилет. Ар башчы тирүү калган колдорун самсытып келген жолдоруна түшөт. Ошондо эмнегедир бир иштен улам Алымбек түктүyө Жексурга айткан. Колтукту көтөрүп, жоо кайдалатып дүргүткөн. Азирети, кычуун канды го чагымда. Табан канып атабы деп Жексурдун өңү кумсара түшкөн. Салпактабай, чамабызга чактасак болмок. Чаманы көрө жатабыз али. Кулжанын куулугу түшөт деп ээрчип жүрүп, ачкадан өлгөн карышкыр болбосок болду деп Алымбек бастырып кетет. Ушундан экөөнүн көңүл калуусу башталат. Алымбек эсинен чыгарып да койгон ортодогу кыжыңды. Бирок эмне себептен ошол урушта нарындын башындагы 2 уруу катышпай калганын ордо тарап Алымбек даткадан жаңыртып сурай берет. Ишти көсөлөп аткан Жексур экенин ал билбейт. Акыры нарын жээгиндеги элдин башчыларынан чакыртылып келген 3 кишини хан ордосуна айдап ийет. Андагылар үчөөнү тең зынданга салышат. Зынданга түшкөндөн бири Буйлаш болчу. Буйлаш аттан аарда. Эл көрүп, жер көрүп келейин, мени ээрчитип ал ата, дейт Арстанбек. Билегиң жоон ойгондо кыдырып аларсың. Мал салды карап үйдө болгун деп Буйлаш Арстанбекти ээрчитпей койгон. Атасы сапарынан кечиге берет. Баласы көк пыштысын минип үчөөнү издеп жөнөйт. Үчөө бастырган кыя жолго түшөт.
3 киши ашкан кырды ашат. 3 киши конгон айылга түнөйт. Ар кимден үчөөнүн сырткы кийимдерин, минген аттарынын түрүн айтып, тактап сурамжылайт. Түнөгөн жеринде комуз шерти ырдап, эл казалдарынан козгоп, алымдуу конок болот. Жылдын 4 мезгилинде колго чанда тийчү мындай мейманды алайлык кышкыбоз жылкычылар көзгө сүртүүчү дарыдай көрүп, Кементайга уруп көтөрүп кетишти. Жылкычыларды Арстанбек дагы жеткире мактап ырдады. Түнкү кол салчу жоортулдарды селейте чапкан эр атады ырында. Ооп келген карышкырларга уу жасап, адыр түзгө кууп чыгып, күлүктөрүнө тебелетип, кырган айла кераң чатады. Адамды сүйгөн, кепти баалаган санжыра чатады. Мүнөзү ачык, меймандос атады ырында. Бир жылкычыдан экинчи жылкычыга жетти. Бир кайылдан ар кайылга кетти. Арстанбектин ырчылыгы оозго кирди, макталды. Сурамжылаган үчөөнүн изин Датканын айылына кийирди. Арка элинен чыккан акынды Алымбек Датка өзү дагы чакыртат. Датканын маңдайындагы ырчы болгон күчүн жыйнап, чын ыкласы менен ырдайт. Төкмөсүнүн бир чабытында. Ак көбө тондун жакасы Датка Алымбек, алайлык журттун атасы деп таштабаспы? Мына сага мактоо жарашпаганын көрөйүн. Ырчыга чегерим маазыдан тартып, сайыма калпакка чейин бир сыйра жаңы кийим кийгизилди. Суроонун ыгы жеткенде ушул тарапка 3 киши чапкылап кеткенин, ошолордун дайынын билип келмеке айылдагылар жиберилгенин ыр менен айтып баяндайт. Дайынын Даткадан сурайт. Датка акынды өзү менен хан ордосуна ала келет. Шаан шөкөт өткөндөн кийин үчөөнүн кабар алып бермекке убада берет. Адам баласы жашоонун кызыкчылыгын сезгенден баштап, өмүрдүн мүрөгү ыр менен күлкү дешип баалаган. Өнөрү бар Арстанбекти ордо ичинде иш аткарчу Ошур деген жигит ылым санап меймандайт. Энеси аркалыктын кызы экенин, аркалыктар таяке болоорун айтат. Атасы жүрүндөгү түйүндүн эми чечилерине көзү жеткен жигит матага шырып ичинен курчанып жүргөн тай туяк алтын менен тай туяк күмүштү чыгарат. Өзүң алып, өзүң жогот деп берет Ошурга. Жээн чыгып калган ал экөөнү тең Жексурга карматкан. Бүгүнкү оюн шоокту хандан мурда сынактан өткөргөн Жексур атайын акынды коштурган. Иштин оң чечилерин Ошурга айткан. Азыр Ошур үчөөнү издеп келген ушул дегенин көзүн кысып туюнтканда Жексур дагы түшүнүктүү дегенин билгизип баш ийкеп койду. Күлүк кое берген жеринен канчалык арыш керип, аркырап чуркабасын байга албайт, узакка жүгүрүп, азаптуу тоскоолдуктардан өтүп, булчуңу жанчылып, тарамышы чоюлуп, сөөгү какшап, таманы от жалынга малынгандай ысып олтуруп, түпкү марага келгенде гана байгени алат. Максат орундайт. Күлүктүн даңкы чыгат. Арстанбек дагы өзүн күлүктөргө салыштырды. Майдаларды жеңип, акыркы тосмого келгенин сезди. Ханга жагууга кечетен бери даярдык көргөн. Жер бетиндеги пенделерди бир Кудай өзү гана тейлерин айтты. Мейерман жердин асылдыгын айтты. Күмүш чайнектин чоргоосунан чуурган тоонун көк кашка суусу сымал уйкашы чапташкан ырды төктү. Баарын көгөрткөн, баарын баккан, тиричилик кылсын, пенделерим үшүбөсүн деп Алланын күн жаратканын айтты. Пенделер караңгыда адашпасын деп айды асманга илгенин айтты. Пенделер айбанаттарча чачылып жүрө бербей, менин бардыгыма ишенсин деп бийлик жаралганын айтып келип, бийликте кыдыр даарыган, периштелер көз салган адамдар турарын даңктады. Андай адамдардын улуу ойлорун, акылдуу сөздөрүн жер бетиндеги медресе, Мединадан окуп чыккан, Кудайдын бардыгына күнүнө 5 убак табынып, Мухаммедтин үмөтүмүн деп сезген, ала жипти аттабаган, арам иштерди жасабаган кожо молдолор экенин ырдады. Кыдыр даарыган, хан тукумунан чыккан хан өзү экенин, өзү шакирттеринин ортосунда кокондогу мусулман бийлигинин туткасы болуп, жарык паанай отурганын шаңшып келип токтоду Арстанбек төкмө.
Хан ырдын комуз коштогон мукам үнүнөн, акылдуу насааттарынан, мактоолорунан рахат алган кыязда, оюна ой кошулуп, ырайымдуулукка умтулуп, тирүүчүлүктүн милдети адилет болуу экендигин сезген кыяздында. Жаңы аскан палоо бышкан маалда акын басылды. Хан ыраазычылыгын билгизип, кыймыл жасады. Алаканын секин чапты. Жексур лып этти. Бечара жаш экен, ырдай аркалыктарда мыкты акын болоор дейт хан башы менен. Не кааласа сураганын бергиле, ии жанбасын, кубанып калсын. Куп болот азиретим, жаным менен аткарам деп, Жексур жөнөлө берет. Ошур кошо чыгат. Зындандан чыгарылган үчөө Ошурдун колуна тапшырылат. Ал Арстанбекке кошуп шашылыш аткарып атып, өз пикирин билдирди. Тайкелер, жолуңарды чаташтырып кеткиле. Атыңардын жыгылып калганына чейин качкыла. Ордодо адамдардын жаңы каны жыттанып турат бүгүн. Үлпөттөн кийин эс алмакчы жайында отурган ханга Жексур барат. Адам менен эшекти мелдештиргени орду кишилерин эшекке теңегени деп жобурай баштайт ханды ичиркентип. Мындан башка узун агаш согушунда эмне дегенин айткан элем азирети сизге деп Алымбек Датканын уюштурган оюн шоогун терең маанидеги маскарачылыкка айлантып таштайт. Тоолуктардан жакшылык үмүтүн үзгөн хан Жексурга жашыруун катуу буйрук берет. Алайдын Даткасын ошол түндөн баштап ажалдын жаналгычы көлөкөдөй ээрчиген. Башы кесилген соң Даткалык наамды айылында калган аялы Курманжан алган. Нур чагылбаган ным зындан ичинде чирип кала жаздаган үчөө үйлөрүнө жетип түлөө чалышкан. Батага эл жыйылган. Эл алдында Арстанбек атасына кайрылган. Ырдай берсем болобу ата? Буйлаш тизесин мыкчейт, тумшугун укалайт дагы. Уулум, арам өлгөндөн ажыратып келген ырың экендигин укпадымбы? Карыялар айтышаар эле, дүнүйөң колдун кири, жууса агып жоголгон. Өнөр уюган кыт, ордунан жылбаган дешип. Көрсө сенин өнөрүң, кыдыр жылуулугун, өнөр турбайбы? Чирте берген комузуңду. Чуурой турган ырың болсо, ырдай берген. Арстанбек ошондон соң эркин ырдаган. Төрөгелде улгайып калган кезинде көп кол топтойт. Тыным Сейит, Алым Сейит элин басып чабат. Чабылган элдин абалын Арстанбек мындайча баяндайт. Тарсы деп бараң, ок келет, ызы чуу чубап топ келет, көк долу минген тору жорго, кажанып бөжүп шок келет. Тизгиндеп тыйып коюучу, жанында калыгул жок келет. Карыганда чал көптү, эсебин Кудай бербеспи? Ээрчип алган бузбалдар тосуп алып өрдөштү. Айылда келин кыздарга көргүлүктү көргөздү. Эчки башы чоң терек, мазар атап жүрчелек, касиетиң бар болсо, карыган чалды ур терек. Уралбасаң көрүнө, жалгыз куурап тур терек. Бир табылдырын сөзүн кектеп, Төрөгелди чапчуда, нечендеген адам малынан айрылган. Желенин ордун чөп баскан. Аялдар жандыктын желинин сыйпалашкан. Акын аны да кошкон. Саан бей калбай желеде, сабаалар кургап курутту. Батыра албай сүзмөсүн кайнатып курут кылышчу, адамдар таппай көк чалап, айласы кетип турушту. Ошол Төрөгелдин азабын бермекке Зарыпбек чыгат. Ал кекенип жүргөн бир топ уруулардан кол жыйнайт, башчыларын шайлап төрткө бөлөт. Ар биринде 25тен куралдуу солдат, төрткө бөлүнгөн кол 4 багыттан чыгып, ар башка жайлоодогу Төрөгелдиге караштуу элге машташкандай бир мезгилде кол салуу шертин түзүшкөн. Жабыты сайын булак сызылган, Шамшы тоолордун катмарындагы мелтиреген Сарала саз жайлоосундагы Семенов картасына түшүрүп, кайра тартчу күрпүлдөгөн суусу мол Каракол, Суусамыр, Сандыкты Сөөк жайлоосундагы элди Төрөгелдинин кандаш туугандары бийлейт. Төрөгелди айтканды аткарат. Төрөгелди аттанса, артынан ээрчишет. Жамандыкта, жакшылыкта уюлдай имерле калышат. Ошол эл бүгүн бейкам. Аялдар бээ сааганы желеге басышып,
Эркектер дөбөдө кымыз ичишип, калжаң сөздүн күнү тууп, асман ачык туруп, күн күркүрөдү. Күркүрөө күчөп, жер көчүп аткандай, асмандын бырын-чырыны чыгып, сынып аткандай, адамдар селейди. Багыттан түтүн булатып, мылтыктар атылды дагы ызы чуу түшкөн кол жамырап, каптап келатты. Бул кым-кууттук, аралары мыктатка түштүк жол, ар жайлоодо улуу шашке маалда башталды. Кырдагы мал ойго кубаланып, ноктолор кыркылып, кулундар агытылып, тамтыракайы чыкты. Атына жайдак минип, шамыян кайра чуулар жыга чабылды. Далбастагандардын үстүнөн ашыра мылтык атылды. Бала бакыра, катын калач бакырып үйгө кире качып атат. Айыл үстүндөгү бодо мал жылаан сыйпагандай сүрүлдү. Уйлар торпок танасы менен аралашып, кубалап баратканда шилекейлери чуурат, ичи көөп, көзү чакчайып, күрс жыгылат, буту сырая турбай калат, көбү жарылып өлөт, чанда бири тирүү калат. Чабылган айылдын суру кетти. Колдорун төбөсүнө алган адамдар томсуруп отуруп калышты. Төрөгелдини сакалдан алып, тоо текече мууздамайынча Үмүт Аалыны айдап келип, ормондун мүрзөсүнө тегеретип курмандыкка чалмайынча, эл тынчыбайт деп Алматыдагы төрө Зарыпбекке куралдуу солдат бериптир деген шыбыр айыл четине кирген. Шыбырдын бекер шыбыр эмес экенинен Үмүт Аалы дагы, Төрөгелди дагы шектенишкен. Кулактар турушкан, эч кимден чоочубагандай көрүнчү Төрөгелди. Жан алгыч эшиктен киргенде шайтан текченин алдына кире качат болуп. Сарала саздан чуу койгон сурайгырын камчыга алат. Ак сакалы алкымын жаап, артына дирилдейт. Эки өңүрү салпылдап, мата дамбалдын бак элеги кең өтүктүн кончунан чыга желге көбөт. Жыртайган кызыл жээк көзүнөн шорголоп жаш куюлат. Ашыгып, аңтаңдап, ортоктун аягынан сууну кечип өтөт. Маңдай кадырга жармашат, түштүк чыгышты карай чаңдап, коктуга түшөт. Туздун үңкүрүнө кирип тоголонот. Төрөгелдини таппай калган Зарыпбек батпаган малды белек менен жилдең элине, кыдык менен тыным сейит элине талаттырган. Журтунун кетменделерине көзү жеткен Үмүт Аалы иниси Чарыгынды айылы менен дүргүтүп, таласты карай качкан. Калыгулдун бир башкесээрдин сазайын экинчи башкесээр берсин деп айтканы дал келген. Адамдын убалынан селт этпес таш жүрөк Үмүт Аалы Зарыпбектин жаалына шамыян кайрылганга жарабай, таластан Анжиянга кире качкан. Солтубай азыр ат үстүндө туруп, ырында айткандай Сарытайдан жылкы тукуму көбөйүп, саамалга көлбүшсө, Зарыпбек ээрчиткен куралдуу солдаттардын күчү менен булардын тымтыракайын чыгарып, сарбакыштарга теңелип алгандары дагы ырас болчу. Зарыпбек аны менен тынбаган. Көл башындагы эл менен көл аягындагы элдин адамча сөзгө келишүүлөрүнө, жуураттай уюп мемиреп тынч жашоолоруна этектери элбиреп киришкен Адырбек элин кошо чаап мойсогон. Мында да тынбайт. Солту элинен Борчубек деген баатырды аттуу башчылары менен чакыртып алат. Кеңеш курат. Келерки жайда Карабалтага мүлдө аркалык аталган кыргыз аттуунун менмин дегендерин койбой чогултаарын, Үмүт Аалы менен Төрөгелди башкарган элден 5 көкүлдүү кыздан, кыл куйруктуу жылкыдан түк койбой алып, итке мингизээри жөнүндө макулдашат. Касам ичип антташат. Дагы бир азап жоруктун шартын келеркеге макулдашып тарашат. Элдин ые угулганбы Кудайдын кулагына, же булардын сыры угулдубу Кудайдын кулагына? Көктөм маалына не жетип, не жетпей, Зарыпбек үйүндө сүйлөп туруп эле оозу мурдунан кан кетип жан берди. Күтүлбөгөн бул өлүмдү ар кимдер ар кандай айтышты. Байбичеси Калыгулдун кабырына барып, буркурап ыйлаптыр. Көк ташка көчүгүн коюп, Зарыпбекти каргаптыр. Касиеттүү карыянын арбагы уруп кетти муну дешти. Жок, ормондун кызыбы, күйөө баласыбы, билгизбей уу кошуп коюптур жутканына деп айтышты. Деген менен тоонун зору хан теңирге чейин из таштап кеткен Семенов мырза Азиретиге жазган даттанууларынын биринде Верныйдагы алкоголь оорусу жөнүндө
замырдай какшаган үчүн ичимдиктин тазасы жана жагымдуусу деп эсептелинген шампандын литри Петербургда 2 сом 50 тыйын турарын, а Верныйдагы арактын жарты литри 3 сом 40 тыйын экенин жазат. Кымбатынан кечил Омсктан, Ташкенттен ташылып, соодагерлердин чийинден чыга иш кылганын жазат. Мас солдаттар бирин-бири кылыштап, бычактап өлтүрүп салаарын, дээрлик көбө ичинен баш чайкай шишип көп көчүдө калганын далилдер менен баяндайт. Жугуштуу бул ооруга Азирет тарабынан катуу чара колдонууну өтүнөт. Ошондой эле ууручулук күчөп, бытыранды болгон бул элдин кырып жоюп чабышып жаткандыгына көңүл бөлүп, аскер башкарган акимдери ал элди тынчтандырып, кан төктүрбөй жайгаштырып коюусун өтүнгөн. Жаратылышы Семеновду суктандырган жергеге чума болуп алгаш жайылган ичимдик деген илдетке Зарыпбек чалдыккан болчу. Арактан жутпай туруп жүрө албас болгон. Арак өмүрдүн майрамы, арак өмүрдүн бейиши. Тоюп алганда өзүң төрт аяктап тура албай калсаң дагы көңүлүң чабыттап булут аралайт чиркин деп сыйынып калган эле аракка. Акыры минтип чумага чалдыккан Зарыпбек кара башын жутту. Кан кусуп өлдү. Эл башына түшчү чоң коогалаң токтоду буусам. Күз эл бири менен бири былчышып, башкарган желмогуздары четинен кынына кире башташты. Бул жагдай майор чендүү жаңы төрөнүн биреси көңүлүн көтөрөт. Биреси жергиликтүүлөргө көз карашты мамилени өзгөртүүгө мажбурлайт. Жакында кыш түшөт. Ар кимдир кыштоолоруна тыгылат. Ашуулар бүтөт, дейт казарманын оозунда басып жүргөн ал. Сейилдеп аң улоого болот, бейкам уктоого болот. Эң негизгиси бияктагы түркөйлөрдүн абалын жогору жака тактап жазуу. Мыкты саясатчылардын кеңешчи суроо бияктагы орунга. Майордун кыялын капыстан чыккан үн бузду. Сизди түшкү тамак күтүп калды. Кылчайган төрө макулдугун билгизе башы ийкеди. Майор стол жанында. Жакасына илинген сүлгүнүн учу менен ууртун сүртүнүп, шишеге колун суна бергенде босогого жан жигити даяр болду. 3 чоочун киши келди. Аттары зоругуп турат. Кай тараптан деди. Шишеден колун тартып алган ал. Пишпектен Байтик Баатыр жиберди дешет. Шашылыш кабарга келдик дешет. Мына сага тамаша деди. Сүлгүнү жакасынан сууруп обдулуп, тилмешти кошуп, кабыл алчу бөлмөгө киргизгиле. Шашылыш кабар демекчи. Батыш тарабы Сокулук суусунан берки түштүк чети тоого такалчу мейкин түз аймакты негизинен Бишкек чебиндеги кокондуктар урунат. Унаалардын жем чөбү үчүн бедай далат, арпа себилет. Чүйдүн жерине эмнелер гана өнүп чыкпаган, эмнелер гана бышпаган, дарбыз эгишет, коон эгишет. Күздүн күнү боз тармал сабагында көгала чаар, карала чаар болуп, дүңкүйүп жаткан дарбыздарды биринчи көргөн бирөө коркконунан атын камчыланып, тоодогу үйүн карай качкан экен. Чүйдүн талаасына жолборс жайнап кетиптир деп айтып, кийин ар кимдерге кеп болгон экен. Шылдың болгон экен. Күздүн күнү анделектер эзилип, коондор жарылып турган учурда дагы бир кемпай коон айдоо тараптан соккон желге мурдун тосуп, аңчынын итинче жыттагылай берип, могу тараптан не бир сонун жыт келет да, түнү менен дем алып отурса болчудай дейм деп күлкү болуптур. Шылдың болуптур. Кампалары толо арпа сусса да, коргон толо жал-жал беде жыйса дагы адам тоёбу? Ээлери топук кылабы? Шылтоону бийликтеги күчтүү адам таап, күчтүү адам жыйынтык чыгарбаса, салык токтойбу? Алигичи хан ордосу тараптан чылбырын үзүп кетелек кыргыздар өз түтүнүнө караштуу бүлөлөрү үчүн зекет беришет. Чөп чарын эгин-тегинен жыйнаган маалда үшүр беришет. Булардын баарын түтөтмө мылтыга сынган, кылыч байланган сарбаздар 5-6 болуп жүрүшүп, айыл кыдырып жыйнашыптыр. Дин үгүтүнөн чыкпаган 2 аял кошулуп, эчкисин берип атканда,
Бергеним бала бакырамдын башы көзүнөн садака. Айдан аман жылдан эсен чыгайын дейт. Деген менен малын айдап жөнөгөндө. Кою короого кылчактап маарап, куйругун чыбыңдатып безилдесе. Козусунан кой болгонго чейин, улагынан эчки болгонго чейин баккан мал үчүн ээсинин жүрөгү тызылдайт. Тыйкан каптап арпа берсе, каптап буудай берсе, жыйган жеринен боосун санап чөп берсе, арабалап тартып жөнөгөндө ээси селее карап туруп, алганың аш болбосун, кыз талак. Кошо сугарып, кошо жыйнашкансып, эңшерип кетти го, деп күбүрөйт. Үшүрдөн жана зекеттен жыйналгандын баары 10 000 жылкы баткыдай аймакты ээлеп курулган Бишкек чебиндеги бекке айтылып эсеби чыгат. Малдары малчыларына тапшырылат. Чөптөрү ар кайсы жерлердеги коргондорго жайгызылат. Элден алуу, жаңы салыктарды салуу муну менен токтобойт. Жылдын бардык мезгилинде ар кандай окуялар болот. Арпага түшкөн, бедеге түшкөн малдар дароо коргондорго камалат. Малдын ээси менен корукчунун ортосунда чыр чыгат. 100 жандыгыңдан 5 ташта дейт корукчу. Чаарылып кеткир. Четине жаңы жеткенде кууп жөнөдүңбү? Ошон үчүн кантип бешти беремен? Кантип албаймын. Өрт каптагандай жалмады малың. Жакылашкандардын жанына сарбаз чаап келет. Ал экөөнү тындырат. Тынышпаса 10 башы 50 башына чейин даттанууга туура келет. Ошол өңдүү чырдын ичинен быйылкы жаздагы чыр кичине жараны тырмап коем деп атып, жара улам ырбап, улам чоңоюп, карттын алды улам иринге толуп, оорулууну боздотууга өткөнгө окшоду. Деге бул жара ээсинин башын жутчу кейиптенип, ага толгон себептер үймөлөй калды. Жергиликтүүлөр сарбазга учурашканда көздөрү сурдана, өңдөрү түктүйө түшөт. Алардын кыймылы да бастырган турганы, жада калса үстүндөгү кийиминен бери жаман көрүнүп, кыжыр келтирет. Сарбаздар салам айтса, алек алган болушуп, какшык сүйүлөп кол сунат. Узай бергенде ышкырта сөгүшөт. Алык салык убагында берилбей калды, кайра келтирип, беймаза кылышты. Мамиленин бузулганын 500дөн ашык куралдуу сарбазы бар чептин беги Рахматулла сезди. Бачагарлардын көзүнө көрүнүп койбосун болбойт деп жүрдү. Кокон хандыгы менен кыргыздар ортосундагы жараканы дагы жарыла түшсө экен, дагы ажырай түшсө экен деп, Верныйдагы улук төрө шылтоо издеп турганда, көрпүлөнүп кар жаап калган жаш бедеге тоолуктардын жылкысы, түндөсү кире койсо болобу? Жылкы жаныбар оттогонго бале эмеспи? Эриндери каймала бермеп, тиши чалгыдай жалмап, туягы кызып ийет, тоборсуп алдынан жаздын деми уруп, ачыган камырдай жумшарган аңызды. Муну кароолчу эртең менен көрөт. Кечеги кара кочкул беде азыр бопбоз. Үстүндө жамырап жайнап, 400дөн ашуун жылкы жайылып алган. Өлдүм деп бир бакырды дагы кароолчу жыгылды. Чартараптан убап-чубап чакан сарбаздар жетти. Кунан тай аралашкан ар түрдүү жылкылардын чакчилекейин чыгара кууп жөнөштү. Коончунун дубалы бийик коргонуна кийирип, зынданга салгандай бекитишти. Жазда көк кууп, шамалдай кетчү жылкыларды ээлери ал өрөөндөн издеп, бул өрөөндөн издешет. Арадан 2 күн өтөт. Акыры из чалып, жатакчылардан сурамжылап жүрүшүп, камоодон табышат. Бул жылкы кырмалган жылкылар болгондо дагы элди үйрүп алган байтик жашаган айылдыкы болуп чыкты. Жылкы ээлери ар айтып, бер айтып, жалынып жалбарып атып дагы сарбаздарды жибите алышпады. Көбү байтик баатырдык эле. Бербесеңер болбойт го дешти. Баатыр түгүл, дөөңөргө да бербейбиз деген жоопту угушту, тажашты. Кычыраган Рахматулла беде калыбына келмейинче жалгыз башта берилбесин айтты. 3 күн өтөт. Арыктаган кулун тайлар калчылдайт. Бооз бээлер четинен кулун сала баштайт. Акыры байтик өзү аттанат. Бекке келип достошкон болот. Өз короосунан берип атпагандан кийин күзүндө 30 ирик бермекке убада кылат. 5-күн дегенде жылкылар бошотулат. Ачтыгынан
биринин жал куйругун бири жеп калган бээйлерден 3төн 2си өлү тууп, кулун салып таштайт. Же мал карааны көбөйбөй, же кымызга күлбөбөй ыза болуп, ызырынган элдин түрүн Байтик сезди. Эс тарткандан эле атымды чыгарсам, жуулашканда чоочутуп, топ жигит күтсөм, артымдан кул ээрчитсем деп ак эткенден так этип тилек кылчу неме өзү менен өзү купуя сырдашат. Кабагы түйүлүп тиштенсе жаак булчуңдары дирт этет. Ызырынган элдин күчүн пайдаланып, кокон чебине кандай кол салуунун шылтоосун издеп, төрүндө отурган. Абайласа, ашкана тараптагы аялы апар дагы капалуу. Байбиче, түндө уктап калганмын го, деп сөзүн тамаша катыктап баштады. Уйкусу курусунчу деп кабарды аялы. Чыйрыкканыңдын себеби кайсы? Төмөнкү чептегилериң киши эмес окшойт. Кантип апамдын төркүнү мага таеке болбой тамыран калсын. Байтиктин өзүнө окшош өңдүү бойго жеткен кызы багын бөбөк курбусу Зулайка менен өзөн жээктейт. Тал аралаш түнт камыш чыккан булунга чечинип сууга түшүшөт. Сергип чаштарын сыгып таранышат. Ич кийимдерин үстүнө жаңы салганда көк куус аралаш камыш шуудур этет. Маңдайларында жалоондой эки эркек турат. Кыздардын жүрөгү ооздоруна тыгылат. Корунуп жалтана беришкенче экөөнө жабышат. Эркек сыга кучактап аракетке өткөндө чоочун жан көрө элек, багын бөбө кадоодой тиштерин зордукчунун жаак этине батырып кырча тиштейт. Жаралуу бакырып жаратын баса калганда качып жөнөйт. Зулайка кечигип келген. Экөөнүн ызаланганын айтып ыйраган. Өзүнө кол салган неме үйлөрүнө конок болуп кеткен чептин беги Рахматулла экенин тааныйт. Аны апасы угат. Апар бүгүн эрине ошол окуянын четин чыгарды. Азат бою тек турган Байтиктин жүрөгүнө экинчи жолу кек орноду. Сыр чыгарбай жайлоого көчтү. Мал жанды майга бөлөгөн күз, кара көк, боз темгил, кызыл түстөгү 30 ирик айдаган 4 атчан Бишкек чебине жылып келатат. Ыкшалган ириктердин жону титрейт, куйруктары чайпалат. Ар кимден жыйналган буларды Байтик достошкон Рахматуллага жиберген. Өзүн кыркын тоюна чакырткан. Шектүү неме шылтоо таап бара албасын айттырды. Байтик экинчи жолу миң башыны арага салып чакыртты. Коркуп атат дебесин деген неме намыстан улам жолго камынды. Которуп минүүгө дилде жабдыктуу бир тору, бир жээрди аргымакты жетелетти. Жан жөөгөрү катчысы болуп 20 киши кошулду. 40 сарбаз артынан ээрчиди. Күзгү жуңгыркын тоюна жөнөштү. Чокуларынан кар кетпеген тоолордон көп бери мейкин талаа, өйдөдө адырлуу дөбө. Жаман кесилип кийин айыкканда курсактан чормоюп чыгып калган киндикке окшош бул дөбөнү жергиликтүүлөр боз бөлтөк дешет. Ошол дөбөнүн артында Байтик жуңгыркын тоюн өткөрөт. Баш кара суудан боз бөлтөктүн чыгыш тумшугуна чейинки жээктен сызылып булак сарыгат. Камыш сеңселет, андан бери мейкин түзү жатат. Тоо тарабын дыйкандар урнат, этеги чөп чабынды, аңызга аппак өргөөлөр, аш бышыргыч үйлөр тигилди. Ак селдесин аземдеп чалынган, ичинен кемер курчанып, кымкап чапан кийген, дилде жабдыктуу аргымак минген бек көрүндү, ээрчигендери менен калдайып. Байтик баш болуп, бир топтору тосуп карап калышты. Чептен чыккан кыйдылар айыл үстүнө көз жиберишти. Ноктодогу чылбырлары менен өрөөлөнгөн 30 чакты жайдак аттар оттоп жүрөт. Түтүн булаган үйдөн челек көтөрүп, табак көтөрүп катын бала чыгат. 1,5 жай эркектер көрүнүп, жер карап отун алып жок болот. Деле чукулда камдуу көрүнгөн шик сырата турган айыл апа билинбейт. Ак үйлөрдүн бир тобун булар ээлегенде калганы бош калат. Чакыртылган болушуп, башка тараптан калың атчан келатса, эшикте калган кароолчу кабардабай калмак беле. Бир гана Байтик минчу чалпуу көкчө токулгас менен мамыда байлануу экен. Кыйдылар шек билбей барып түшүштү. Кудай бетин салбасын, сөөктү Байтик Рахматуллага 2 жолу айкалышып көрүштү. Өбүшө да кетти шекилдүү.
2 күн кечиктиң, урматтуу бегим. Күндүзгү союлган мал эти бузулбайт, эртең менен кечинде суук болуп. Кымыздыкы кыйын. Чөп каткандан кийин сөөктөн чыккан сүт бат кычыйт, оору козгойт. Хан ордосунан киши келген экен, ошого кармалып калдым, деди Рахматулла, калпайтып күлүп, өзү колун укалаган болуп. Кымыздын кычышына камыкпаңыз, чай берсеңиз деле боло берет. Ал жигиттерине кыл чайды. Тойдун куттугун тартпайсыңарбы? Бир жигити дилде жабдыктуу боз аргымакты жетелеп келип, Байтиктин колуна чылбырын сунду. Байтик чылбырды алып, бекке таазим этти. Рахмат, достугубуздун башталышы 30 ирик бир аргымак эмес, андан өткөн сонундар болот, бегим, деп таазим этти. Жексур жан жөөкүрлөрү менен чоң үйгө, калгандары үй-үйгө киргизилди. Бектин 3 аргымагын 2 кароолчу суулуктап сыртта калды. Калган аттар 2ден айкалыштыра байланып арыта. Боорсок, набат, мейис чачылган дастуркан четинде меймандар кээси чай ичип, кээси кымыз жутуп. Бек үстүнө Байтик улам кирип чыгат. Ичип жеп отургула. Сурнайыңар болсо тартып, узун моюн дутарыңарды чалып, оюн куруп отургула, дейт. Сыртта шек жок, экинчи келген коноктор жок, коюлган кароолчулар тынч. Эми балээнин баары ошол Байтиктин кирип чыгуусунда жаткан. Анын ар кыймылын аш пышырган төрт үйдө шыгырап камалып отургандар жабык жылчыгынан кереге түбүндөгү чий арасынан карап атышкан. Байтиктин жан доосун күтүшкөн. Баягыда апар кызы тууралуу айтканда, бейлердин кулун салганынан дагы кийинкиси өтүп кеткенинен Рахматулланын шиши толду деген Байтиктин азат бою дүркүрөп. Мунун тузун экиси татыта албасам, Байтик атым өчсүн деп ант кылган. Антынын аткарылышын жайылата чечмелеген. Ушул 40 тоюн чылтоологон амалга келип токтогон. Кол салуу шарты чечилген. Мейман үйлөрүнөн күлкү чыгып атты. Бирерлер сыртка чыкты. Суу толгон даяр кумгандарды көтөрүп, даара тушатканы, даара талганы, камыш аралап, жапсарлап кетип атышты. 3 аргымакты суулуктаган 2 кароолчу гана бек турган үйгө чукул, кол салуучуларга ыңгайсыз жерде турушат. Ошол үйдү ортого тегүүдөн жаңылышыптыр. Самоор көтөрүп чыккан жалпак жигит кароолчулардын жанына токтой калды. Ырсайып күлдү. Калпагын бурдап алып, маңдайын сүрттү дагы. Белиңер талыбайбы? Бутуңарга шак-шак байлап алдыңар беле. Жүрү жок дегенде бирден кирип этке тоюп алгыла, деди. Сакал мурутун тегиздеткен улуурагы баш чайкап койду. Жайпак кара самоорду көтөрүп атып, баш чайкап койду. Жалпак кайра самоорду көтөрүп атып. Билем, чайдан мурда шурп ичпейсиңер, деди. Купшуңдап көчүгүн чайпады. Экөө күлүп ийгенде жорголоп жолго түштү. Үймө чара эт көтөргөн жигиттер бек отурган үйгө тартып чыгышты. Анан берки үйдөгүлөргө тартыла баштады. Ошондо эле зарыга шыкаалап отурган жигиттердин тынчы кетти. Тиштенип, өңдөрүнөн кан качты. Кындагы курч бычактарынын сабына, төш жары кайың союлдарына колдору жабышты. Эт тартылып атканда Байтик Рахматулланын үстүндө болчу. Меймандары устукандарын алып, кыя кесип сугунуп, эттин кызыгына алаксып калышканда жылып сыртка чыкты. Баса түшүп, жан чөнтөгүнөн жүз арчысын suuruду дагы катуу силкип жиберди. Төрт үйгө камалып тургандарга баштагыла деген белги ушул. Дал тешиктен чыккан аары сымал сыртка жулунушту. Бычакчандар сарбаздардын аттанаар үзөңгүлөрүн кыркууга, союлчандар босогону ээлөөгө жабылды. Сак турган кароолчулар бакырышты. Өлтүрдү, чыккыла. Тигинде үзөңгүлөр кыркылып, чыккандардын башына союл согулуп, көмөлөнүп, үйдөн мылтыктар атылды. Эшиктен кылычтар сунулду. Мылтыктын үнү, кылычтын сүрү сырттагыларды кийиндетти. Сарбаздардын акыркылары чыкты. Бири менен бири аралашты, чабышты, сайышты. Бакырык өкүрүк, оонап калганы бар. Кулу беттери кызылала болуп, качып жүргөнү бар, кубалап жүргөнү бар. Соксойгон Рахматулла кароолчуларына жетти. Алар жерди аргымакка аткара салышты.
өздөрү эки аргымакка минип үчөө болуп качты. Сарбаздардан дагы 10 чактысы аттарына ыргып минишип кошо качты. Ошондо гана кол салгандар сарбаздардын сол үзөңкүсү жок калган аттарына минип кууп жөнөштү. Калгандары оттоп жүргөн жайдагы аттарын көздөй чуркашты. Тирүү сарбаздар бегин ортого алып, коруп чогуу баратышат. Өңөлете кеткен Рахматулла: "Бул кызы талактарга ишенип болбойт. Барбайлы деп канча айттым. Ашкабак баштар" деп сөгүнүп баратат. Өтө эле алыстан куугунчулардын карааны көрүндү. Ашыгып калган булар сууну көздөй бадалга бурулабыз деп сазга туш келишти. Бир канчалардын аты тыгылып, оңкулуп жыгылышты. Кургакка чыгышып, кайра качышты. Сарбаздардын милтелүү мылтыктары суу болуп от албады. Ок атылбагандыктан куугунчулар тартынбай куугун калып, боз бөлтөктүн бүткөн түзүндө жетишти. Көкчөнүн үстүндөгү байтиктин эки көзү жалындап, Рахматулладан адашпайт. Куугандар жетип жетпей калганда, сарбаздар аларды алаксытмакка аларча суусун карай тартышты дагы Рахматулла бөлүнүп узады. 2 чакырым ченде куугунчунун коргону. Коргонго кирсе, куугунчулардын кур калганы ошол. Чептеги сарбаздар тоюшуп жардамга чыгышы мүмкүн. Санаасы уйгу туйгу түшкөн байтик көкчөнүн жалына өбөктөп, чаап баратып айкырды: "Коргонго кирсе алдырбайт. Кайран жерден айрылабызбы? Арбактар колдой көр." Коргон көрүнгөндө Рахматулла дагы шерденди. Кылчайып, кылычын булгалап бакырды: "Журтуңду кетмен деп тукумуңду курутпасам элеби, иттер. Ким билди, кылымдардан бери жашап өткөн ата-баба арбагы ойгондубу, же жанагы тыгылмасаз ишке жарап кеттиби? Болбосо ат күлүгү жеңдиби? Таноосу барылдай ичип жеп жүргөн өзүнүн экасы күлүгү кер кашка нокточон өтүп баратат. Жайдактын үстүндө кылычын усуна кармаган Зулайканын атасы Көкүмдү байтик тааный коюп айкырыкты салды: "Арбактар колдой көр." Өзүнүн кер кашка алыстап узады. Бектин аргымагына жанашты. Рахматулланын тизгин кармаган колун каруудан шылый чапкан Көкүм коркконунан кылычын түшүрүп жиберген. Анын чылбырын илип алып бурулду. Жетип келген байтик: "Намысты кетирбей калганыңдан айланайын, Көкүм, туягыңдан айланайын, кер кашка" деп үнү каргылданып, дирилдеп жалбарды. "Сени төрөгөн апаңдан айланайын, Көкүм, тай кезинде күлүгүн берген күрүчбек элинен айланайын, Көкүм." Качкан сарбаздар куугунга алынбады. Рахматулланы тегеректегендер тобу менен кайра жөнөдү. Күлүп туруп бегинен айрылган сарбаздардын үрөйү учту. Бектин же өлүүсү же тирүүсү белгисиз. Тирүү болсо кое беришет эле. Өлтүрүшкөн болсо чепке кол салышмак. Бул эмне деген кордук? Бул эмне деген табышмак? Күн өттү, түн өттү. Чептин бурчтарында акыйган кароолчулар. Кеткен дагы жан жок, келген дагы жан жок. Ордого киши чаптыралы дейт, жол тосконго жолугуп, жайлап салабы деп коркушат. Жибербей туралы дейт, күн өтүп баратат. Айлалары куруду. Баарысына тобокел, 10 чакырым алыстагы коргонго жыйылган жем чөптү тартып алышса эмне? Туура 3-күн боз бөлтөктүн батышындагы башкара суу тараптан бүдөмүк жалгыз караан көрүнгөнсүдү. Кароолчу кабарлады. Байкоочу бурчка бир тобу чыгып келди. Бири жалгыз көз дүрбүсүн бетине алды, тиктеп атып: "Адам экен" деди. "Жөө экен" деп кошумчалады. Чай кайнам убакыт өткөндөн кийин жөө адам экени, жонунда көтөрүнчүгү бар экени жөнөкөй көзгө даана көрүндү. Чепке бурула той кылышты. Аял түспөндөнүп кеткен неме тиктеп да койгон жок. Чыгыш тараптан кыйгап, казактарга кетчү кара жолго түштү. Ким болсо дагы алып келүүгө сарбаздын бири чаап жөнөдү. Жетти. Жабылып тиктеп тургандарга көтөрүнчөгү бар жолоочу көнбөй атып, күчкө салганда гана зорго басты окшоду. Сарбаз айдап чепке кийирген аял экен. Көтөрүнгөнү көзү бакырайган 2 жаш чамасындагы эркек бала. Сана аркап жаагы шимилген селдечен неме аялды суракка алды. "Кайдан келатасың?" "Байтиктин боз бөлтөгүнүн артындагы журттан келатам. Анын атын атабагын, тилиң кесилет." Ал динден чыккан калп тойдо берген ашыма күрөө болду. Тигил дүйнөдө тозокко түшөт.
Жүзүндө сыр жок мисирейген аял корккон баласын көкүрөгүнө кысып колтугуна түрттү. Чепкенинен жакасын баланын бетине тартты. Журттан келатканың кандай? Эч ким калган жок, баары көчө качып кетти. Каяка? Таң? Аларчаны үрдөп кеткендерине. Өзүң эмнеге калып калдың? Кимди ээрчиймин, жесирмин, төркүнүмө кетип баратам. Төркүнүң ким? Ушул тарапта жашайт. Тынчы болуп жүрбөсүн. Аял корккон өңдөнүп. Ал эмне болот деди. Сурап аткан неме Жасоолго каш какты. Жасоол аялды баласы менен сүйрөп, түртүп бир жака кийирип кетти. Аздан кийин баланын эрип ыйлаганы, аялдын чаңырып кыйноо тартканы угулуп атты. Көптө Жасоол келди. Аял жанагы сөзүн кайталаптыр. Жаралуу Рахматулла айыл үстүнө алынып келинет, аргымактан түшүрүлөт. Чолок жеңдин ичинен сызылган кан дагы эле таам токтоп, сызылып капталы кызылала. Тирүү калбасына көзү жеткен неме. Алдамчы наадан деди, Байтикти көздөй ызырынып. Айтып кармашпай, катынга окшоп иш кылдың. Маңдайына көкүм тура калды. Кылычынын учун Рахматулланын жаагындагы тиштердин тагы калган тырыкка такады. Наадан болбосоң, бул эң тамганы кайдан алып жүрөсүң? Чынын айтчы, могу жарданган адамдардын алдында. Рахматулла селт этти, ындын өштү. Кыйнабаң, өлтүргүн деди үшкүрүнүп. Мен өлтүрбөсөм, мени сен өлтүрөт болчусуң деп, көкүм кылыч менен чокуга тартып жиберди. Рахматулланын денеси кыйраган, сарбаздары менен кошо Сормосазга ташталып жоготулду. Бул тараптан курман болгондордун сөөгү айыл-айылга алынып келинди. Байтиктин буйругу менен өлгөндөр өкүрүк чуусуз дым-дым көмүлдү. Хан бийлигинен кутулууга Байтик башкарган чөлкөмдөгү эл макул болушту. Азабы менен жыргалына бел бууп ташташты. Айла акылды өзүң тап. Тапканыңды ортого сал. Катып курушканы болсо, жумшартып көрөлү. Жумшагы болсо, чоюшуп керишип көрөлү дешти Байтикке. Адам өлтүргөндү баштаган неме. Адамдын жошолонуп аккан канын көргөн неме. Кыйналган адам жан берээринде демин ала түйүлүп, чамасы болсо көзүн бир ачып алып, анан алсыз дем алып сунала түшкөнүн байкаган неме топ ортосунда эңгезээрдей болуп туруп айтты. Төртөөң шайман алып, боз бөлтөктүн чокусуна караңгы түшкөнчө чыккыла, аң казгыла, бет алдыңарга түптүү чийден карагандан койгула, күн бою кезекке туруп, чептен көз албагыла, кеткен менен келген караанды байкагыла. Куралданган бир тобуң сокулуктан аркы чектерди тоскула, бери жактан нар өтпөсүн, ары жактан бери өтпөсүн. Чептин түндүгү менен чыгышында болсо, кокондуктардын чыгаар эшиги жок, шыкалар тешиги жок. Түштүгүндө биз турабыз. Сиздер белгилүү кыргыз эл жазуучусу Качканбай Осмоналиевдин «Көчмөндөр кагылышы» тарыхый романын угуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.